Баткен районунун Тажикстан менен чегарасындагы Карабак базары жумасында бир жолу эки улутты чакырат. 2001-жылы чегарага базар болуп уюшулганы да жөн жеринен эмес. Тажик-кыргыз элинин соодасы жүрөт да айрыкча. Өрүктөр көбүнчө Тажик республикасына кирет, туугандарга. Анан калганы биздикилер сатуучулар да şu Тажик туугандар менен ушинтип алака кылып тураттыр. Айрыкча ушул жерге көп кирет да Тажик туугандар. Чегарадан жакын. Район аймагындагы жыйналган өрүктү соодалоо негизинен ушул базарда жүрөт. Ар жумада 500 тоннага чейин багбандар өрүгүн кошуна өлкөнүн соодагерлерине сатышат. Тажиктер келбей калган болсо кичине слави болот. Өрүгү өзөтпөй калат. Туруп калат. Өзүбүздүкүдөн өзүбүзгө сатышыбыз анча кыйын да. Тажиктер көтөрүп турат. Бааны ham шолор көтөрөт. Түшүргөн ham шолор. Өрүк соодасы менен алектенген тажикстандык соодагер Мухая Турсунова чегарадагы көзөмөл өрүктүн баасына таасирин тийгизерин айтат. Баанын арзандап кетүүсү бажы төлөмдөрүнүн көлөмүнө жараша экен. Бажы төлөмдөрүнүн өлчөмүн азайтса биз үчүн жакшы болмок. 1 килограмм өрүктөн эле алынган акы кирешебизден кол жуудуруп калышы мүмкүн. Аны эске алганда өрүктү арзаныраак баада алганга аракет кылабыз да. Ошол себептүү чегарадагы төлөмдөрдү жеңилдетип беришсе, дыйканга да алуучуга да ыңгайлуу болуп, өрүктүн баасы да көтөрүлөт эле. Мен Тажикстандан келем. Постоянно базарга келем. Эч кандай номурасалчылык жок. Biz Kırgızlar bilen akıl böyle şimdi normalini bardı kelli kılıyoruz. Ben mal alanıp gelem. Mal alıp getem şehirde. Hiç kanlı birov nime kılışı yok. Dostlar var bir yerde. Meni dostlarım yaka düşüyor. Ben bir yaka kelem Kırgızistan'a. Sayız учурунда Баткен районунун тургундары Тажикстандын Исфара шаарындагы базарларда соода кылышкан. Эгемендүүлүк алгандан соң эки өлкөнүн соодагерлери чегарага жакын жайгашкан базарларда соода мамилесин жүргүзүп келишет. Нургазы Жайнаков, 7 канал, Баткен.